Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Бүгүн Оштомун. Бул жолу салык саясатындагы санариптештирүүнүн таптакыр начарлыгы жөнүндө, ошонун бир ишке ашпай жаткандыгы, оорлугу, татаалдыгы жөнүндө айтып берейин деп атам. 4 турак жай салып атабыз. Коопсуз жашоонун жолун ушул жерде көрсөтөм деп турам. Себеби бизде 10 жылдан ашык тажрыйба бар, курулушта өзү жүргөнбүз. Мыйзамдуу курулуш кылайлы деп аракеттенип атабыз да. Элдер келип өзүнө домком шайлагыча же башка иштер болгуча биз карап берип турабыз. Бир батир сатылса дагы элдин аманатын биз мойнубузга алдык. Бул бүтөт. 10 күндөн кийин Кудай буйрса, 10 күндөн кийин бүтөт. Мына башынан эле баштаганда мен сиздерге бир көрсөткүчкө көңүл бөлөйүн. Мына бүгүн июнь айынын башы. Ал деген сөз али отчеттук баягы период башталып элек. Мына жерде Ош шаардык жанагы салык башкармалыгы бар. Ошол салык башкармалыгынын алдынан өткөн жол мына бир тараптуу жол. Бир тараптуу жолдун бул бети дагы машинага толгон. Анан бул жагы дагы ошондой. Машиналар тизилип турат. Ушулардын баардыгы ушул салык кызматына келгендер. Анткени бизде баягы санариптештирдик, санариптештиребиз деп айтып эле атабыз. Бул Атамбаевдин маалында башталган сөз өзү. Санариптештиребиз деп. Андан кийин Сооронбай Жээнбеков уланткан. Анда дагы ишке ашып эч нерсе бир натыйжа болгон жок. Андан кийин мынау жаңы бийлик келди. Бирок буларда дагы ушул санариптештирүү мындай ордунан козголгонсу да, бирок ал дагы деле мындай бир бышып, дагы деле бир жакшыраак бир деңгээлге жетпей отурат да. Мисалы, ошол жанагы ИП деп коелу, индивидуальный предприниматель дегендерди ИП деп өзүнчө категория менен карашат. Андан сырткары ОСО дегендер бар. ОСОлордун макул эми бухгалтерлары бар. А ИП деген жөнөкөй эле кыргызчасы жеке ишкер. Ошол жеке ишкерлердин баардыгы салык кызматына отчет тапшырыш үчүн булардын баардыгы жанагындай бухгалтерияны бүтүш керек экен да, бухчетту бүткөн, диплому бар. Ошол мынау статья буга болот, бул статья буга болот. Бул статьянын тарифи мынча, бул статьянын тарифи мынча деп ошонун баардыгын жаттаган адамдар болушу керектей болуп атат. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. А кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты адистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96, +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Андан сырткары жанагы адамдардын баардыгынан, ошол жеке ишкерлердин баардыгынан биз азыр эмени талап кылып атабыз. Мына декларация дегенди. Бирок декларацияны толтуруш дагы ушунчалык татаал. Андан сырткары декларацияны да макул, отчетту дагы макул. Жөнөкөй эле машинанын салыгын төлөш үчүн бир жылда бир төлөнүүчү. Ошону төлөш дагы бизге азап эле болуп атат да. Себеби аны мындай жөнөкөй эле кылып, мындай М-банктан акча которгон сыяктуу эле кылып койсо, же болбосо светтин акчасын төлөгөндөй кылып эле койсо, жеңил болмок да. Мен ошону эч түшүнө албайм, түшүндүрө албайм да. Assalamu алейкум. Сиз эмне отчет кылып жүрөсүз? Биз КПМ аппарат алганы келдик. Жеке соодагермин. Татаалдык эмнеде болду? Татаалдык деле жок, бардыгы жеңил экен. Жеңилдиги жеңил эле, бирок эртең сиз отчет тапшырып көрдүңүзбү? Отчет тапшырдым. Кандай болду? Жеңил эле болот. Жанагы эме менен тапшырып атасызбы квартал сайын? Ооба, ар кварталда. Эменичи жанагы өзүңүз бул жака келбей тапшырып атасызбы же келип? Келип тапшырып атам. Ошону келбей эле жанагы бул жака убакыт коротпой, мына жерде кезек күтпөй, жөн эле жанагындай кылсаңыз болот экен, мисалы телефондон эле. Ошону сурап көрбөкмүн. Вот ал андай болсо мындан да жеңил болмок да. Болушу мүмкүн. Мен сурап көрбөкмүн. Рахмат. Эже саламатсызбы, кандайсыз? Сиз эмне салык кызматында жүрөсүз? Ой, мындай биз эмне кызмат болсун, ушул жанакындай неме менен машинка менен сала турган товарды өткөрөт окшойт чабамда. Түшүнбөй. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм, эми түшүндүм. Түшүнгөнүңүздө кандай кылат экенсиз эми? Эми азыр келсинчи өзү, анан түшүндүрүп айтып берсе анан беретимиш. Дагы деле түшүндүп деле окшойсуз толук. Түшүнөкмүн толук. Вот ошону айтып атпаймынбы? Татаал, анан алып кел дедим, алып келип даяр кылып отурса өзү жок. Азыр келем, анан мына келем деп эле жок. Макул эже. Рахмат.
Assalamu алейкум. Бир ооз сөз кандайсыз, кечиресем. Мынау азыр не иш менен келдиңиз эле? Салыкка. Кызматка. Декларация толтуруш үчүнбү же отчетко? Жок, отчет бар, электронный бу. Электронный десем түшүнүңүз, түшүнбөдүңүзбү? Түшүнөбүз. Сиз же бухгалтерсизби же кандай? Жок, бухгалтер эмеспиз. Анда кандай кылып атасыз? Бухгалтерибиз жок, өзүбүз келдик азыр. Ошону келбей бүтүрүштүн жолу барбы? Азыр айтты, келбей эле койсоңор бухгалтердин кабинетке кирип эле ала алат. Вот ошону кылып көрдүңүзбү сиз? Бухгалтер кылат да. Бухгалтериңиз бар экен да? Өзүңүз ишкер болсоңуз, бухгалтер албай эле ошону баягы эм банкта эле жөнөкөй кылып эле бирөөгө акча которгондой эле которуп коюш болсо, Аны билбейт. макул. Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Саламатсызбы? Сизден бирдеме сурасак болот экен. Мына азыр ушул салык иштери боюнча жүрөсүз да? Ооба. Анан түшүндүңүзбү? Же сиз үчүн татаал болуп атабы? Мисалы мен үчүн татаал болуп атат. Жок. Сиз үчүн кандай? ККМ боюнча да. ККМ боюнча отчет тапшырып көрдүңүзбү ККМ боюнча? Жок, эми ачтабыз ККМ. Эми отчет тапшырабыз да. Квартал сайын тапшырат экенсиздер? ИПсыздар да? ИП. Единый налогто турасыздар? Налог эми өттүк. 4%. По-моему, да. Ооба. Эми ошонун отчетун тапшырып көрдүңүзбү сиз бир жолу? Жок, эми тапшырабыз. Сиз анда ал кыйынчылыкты көрө элек экенсиң да? Жок. Анда отуруп алып бир питпейсизчи. Макул. Болуптур. Так. Азыр мына жерде 1 2 3 4 5 6 киши турат. Бул 6 киши азы. 6 киши кезекте турат. Так, мына жакта ушу жайнаган кишилер. Себеби азыр ошол операторлордун жардамысыз бул жерде ишиңиз бүтпөйт. Анткени ушунчалык татаал, ачык айталы татаал. Урматтуу Акылбек Жапаров мырза, сиз жанагы айтып атасыз. Мына санариптештиребиз деп атабыз, салыкты бардыгыңар төлөгүлө деп атасыз. Бюджетти ошол 400 миллиардка көтөрдүк, 500 миллиардка көтөрдүк деп атасыз. Балким, эгерде ушул нерсе мындан жеңилирээк болсо, мындан дагы көпкө көтөрүшүңүз мүмкүн эле деп ойлойм да. Ошону кээде отуруп мен ойлоп кетем. Ушул санариптештирүүнү Бабановго эле берип койсо окшойт. Ошо эм банктай кылып эле, жеңил эле, түшүнүктүү кылып эле, жөнөкөй пенсионер деле түшүнүп, шарт эле ошол жанагы кирешесин киреше, чыгашасын чыгаша кылып эле салыгын эсептеп чыгара бере турган кылып. Бул жерде азыр мынаны карап көрөлү да. Ой, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бир ооз суроо да, жана салык боюнча келдиңиздер да? Мында татаалдыгы эмне болуп атат сиздерге? Эч нерсе жок. Өзүңүздөр эле бүтүрүп койбойсуздарбы анда? Телефондон эле. Башка иштер менен. Эмне иштер менен? Ошол оборот өзүбүздүн неме боюнча да. Оборотто эсептетейин деп келдиңизби? Жок. Анан? Ошол процентин эсептетейин деп келдиңизби? Без комментариев. Вообще башка. Макул. Оператор толтуруп берип атпайбы сиздин ишиңизди? Жок, мен кол коюп элем. Кол. Рахмат. Assalomu alaykum. Кандайсыз, жакшысызбы? Саламатсызбы? Азыр мына жерде элди негизи кыйнаган нерсе эмне болуп атат мына? Көбүнчө азыр байкап атам, сиздер өзүңүздөр толтуруп берип атасыздар да эмени? Жок, түшүнмөгөн жерде жок, биз жардам берип атабыз. Өзүбүз эле толтуруп. Эмнеси боюнча айтып атасыз? Мен айтайын деген мунун мындан жөнөкөй формасын кылса болобу эле, сиздерге да жеңил болобу эле деген. Эң жөнөкөй форма. Бул заявление бар жогу даяр, мисалы имени, фамилиясы, адрес, телефондорун жазат, болду, свидетельство чыгарат. Мен эмнеге түшүнбөй атам? Кайсы жеринде? Мисалы мен отчет тапшыра албай жүдөп атам да, мен бухгалтерга барып, бухгалтер аркылуу кылдырып атам. ИПнин отчетун, электрондук отчетун. Булар основной базарда иштегендер, нөлөгөйгө кассовый аппарат иштетет. 1263 сом сосфорун төлөйт, болду. Иштекке баспайт, отчетун тапшырбайт. Макул, бирок мен азыр декларацияны толтуруп көрдүңүздөрбү, сиздер көрбөдүңүздөрбү? Жок, бүткөн бүттү, биз шашылышпыз да. Мен кетирейт да? Болду, пандель. Пандель. Жок, рахмат. Понедельник кайра келиш керекпи булар? Азыр ишим бар деп свидетельствону чыгарып берейин десем, бир жака тойго барам деп. Канча пайызы өз алдынча сиздерге келбей туруп ишин бүтүрүп калган? Отчетторун, мисалы, квартал сайын төлөй турган, бере турган отчетун сиздерге келбей бүтүргөндөр канча пайыз болуп калды элдин? Канча пайыз десек болот? Өз жалпы ишкерлердин. Базарда иштегендерден башкалар аслында эле өз толтурат.
базарда соода кылгандан башка. Assalomu alaykum. Siz кезек күтүп турат окшойсуз. Азыр сиз не ишмен келдиңиз, билсек болобу? Мен анда единый налог өтүп атам. Негизи кара суга түшсөм азыр. Шаарда алдын иштегенде ушул жака катталып калдым. Ошол жерден катталдан чыгарып келсең анан кийин единийге өткөрөбүз деди. Ошого келип турам азыр. Өзү негизи бир жылда канча жолу келесиз налоговыйга? Канча жолу барасыз? Кара сууга, Ошко айырмасы жок. Мен бурун патентте иштечү элем, 3 айда бир жолу барчу элем. 3 айлыкты сразу периодта төлөп коет элем. 3 ай. Азырчы? Азыр эми билбейм, азыр налоговый уже патентим түгөндө, единийге өткөрүп азыр касса аппарат кой деп атат өзү. Ошо азыр Касса аппараты бекер берип атабы же кандай берип атат? азыр заявление түшүрүп койдум кара сууга. Ошо эми единийге өтүш үчүн патентти жабыш керек экен да. Мен шаарда иштегеним үчүн бурун азыр учетум шаардан чыгып атыптыр, ошону жаап мен кара сууда иштеп атам азыр башкача. Ошого келип турам. Ошондой болсун. Болгондо деле азыр сиз эми отчет тапшырышты үйрөндүңүзбү, үйрөнбөдүңүзбү? Жок, пока үйрөнбөй элем. Азыр отчет тапшырган жокмун, просто заявление түшүрүп атам берге, что единийге өткөрүп койсун депчи. Assalomu alaykum. Сизден сурасак болобу экен, бул адамдар баягы неден кыйналып атышат көбүнчө? Келип атканда, мисалы, отчет, кварталдык отчет тапшырып атканда же жанагы декларацияны толтуруп атканда бир жылда бир болчу. Же болбосо баягы машиналардын салыгын төлөп атканда адамдар эмнен кыйналганын, эмнени байкадыңыздар өзүңүздөр? Кызматкер катары. Билбейм, неден кыйналышат, эми ушулардан сураш керек да. Неден кыйналып атса деп сурап көрмөдүм. Азыр бул Машинаңыз бар да сиздин? Машинаңыз барбы? электрондуу болуп калды. Азыр бар. Машинаңыздын налогун былтыр төлөгөнсүзбү, салыгын? Машинанын салыгын. Төлөдүм, ар жыл төлөйм да, жаңы. Ошондо кантип төлөдүңүз? Ошо айылда жашаймынга шарыштакта, ошол жерде эле төлөп койдум. Кантип? Бардым, ошол жерде кагаз жазып берет, машинамды карап туруп, анан кийин РСК банкка чыккам, төлөм. Анан кайра келип регистрация кылып коет, что төлөдү. Эми токтоп туруң, ошону ар бир шартты мындай, ар бир кадам сайын айтып бересиз. Мисалы, сиз ошо бир жылда бир жолу жарыя чыгат. Машиналардын салыгын төлөбөсөңөр штраф болот деген жарыяны телевизордон башкадан айта баштайт, интернеттен. Керек болсо СМС дагы келет, туурабы? Анан сиз кайка бардыңыз? Мен өзүм айыл өкмөткө бардым. Ошол жерде өзүм налоговый бар. Токтоп туруң. Айыл өкмөткө бардыңыз. Айыл өкмөттө ошол сиздердин налогду кабыл ала турган канча кызматкер бар? Мындай канча окошко бар? Окошко 3 эле бар эле. 3 бар. 3-өдө канча убакыт очередте, кезекте турдуңуз? Кезек жок, айылда жок. Айылда жок, ама бардыңыз, барсаңыз эле ассалому алейкум, алейкум ассалам. Эмнеге келдиң? Машинанын налогун төлөп коеюн дедиңиз. Паспорт алат, жазып берет, канча. Паспортуңузду көрсөттүңүз ага. Ал анан баягы формуласына салды. Эсептеп берип, мынча төлөйт экенсиң деди. Анан жазып берет, анан РСК банкка чыккан. РСК банкка кайерге келесиз? Ошо Албак Кашар шахта да өзү. Ошо айыл өкмөт артында эле бар. Ошонун ичинде эле. Наркы жака өттүңүз, ошол кассага төлөдүңүз, акчаны квитанциясын алдыңыз, алып келип туруп кайра беркиге жанагы баягы жазып берген кызматкерге кайра келдиңиз. Кайра келдим. Ошо что төлөдү деп отметка кылып коет да. Отметка кылып койду. Болду. Анан баягы жеңилдеп уф деп анан кеттиңиз. Ооба, жакшы. Эми ошого канча убакыт бараттыңыз? Чын айтканда банкка киргенден кичине өчүрдө турасың. Канча очередте турдуңуз банкта? Бир 20 жарым саат. Жарым саат турдуңуз. Эми карап туруң. Ошол эми сиз үчүн оңойбу же татаал болдубу? Кандай болду? Мен оюм эми банкта эле төлөп койсо, ошо квитанцияны ошону. Вот, ошону айтам. Ол баягы кызматкерге келбей, анан жанагы РСК банкка очередке турбай эле. Үйдө жатканча эле мынтип чалкалап диванда телевизор көргөнчө жатып. Мисалы, мени көргөнчө жатып, мен телевизордон коюп, анан ошону көргөнчө жатып эле, машинам убактысы келип калыптыр деп туруп эле, так деп машинанын маркасын жазып, жылын жазып, анан жанагы эмнесин, объемун жазып туруп, мынча сом болот экен дегенде мындай тарифи мындай чыгып калса, ошол кнопкасын тып эт, одобрить деген жерин баягы төлөнсүн деген жериңизди мындай басып койсоңуз, кетип калса ошол 2000 сом болобу, 3000 сом болобу, ошол жерден жанагысы квитанциясын чыгарып берсе, телефонуңузда эле сүрөткө скриншот кылып алып жүрө берсеңиз, ГАИ тоскон болсо мына деп көргөзүп койсоңуз. Же болбосо ГАИ дагы тоспосо. Себеби ГАИ тосордон мурун номеруңуз менен машина менен келатканда эле нарактамында номеруңузду терсе эле, же болбосо келатканда тербей эле, бул мындай машинанын номеру көрүнгөндө эле баягы ГАИнин эмесинен экранынан
баягы көк свет жанып турса баягы мындай жашыл свет мындай. А бул төлөнгөн деп мисалы. Жакшы боло беле? Жашоо жеңилдей беле? Ошону неге кыла албайбыз деп ойлойсуз? Мисалы мен эми жетишип атабыз го. Патентти мисалы Мбанктан алып жүрсөк болчу эле, патентчи. Азыр мына единиге өткөнчө кичине түшүрүп атабыз. Патент уже меге киргизген эле Мбанктан элечи, өзүбүз толтуруп туруп эле чыгып атты эле. Азыр эми единиге касса аппарат ал дегенден кийин уже кичине азыр ушу айдын башында эле кичине чуркап калды. Эми ушу бүтүп калса мындан жок эми бул боюнча декларация толтурдуңузбу, толтурбадыңызбы? Декларацияны ошо балдар бар ошо немеде иштегенчи, өзү жакшыраак түшүнө турганчы. Көрдүңүзбү? Ошолор эмне деп жазып берген болсо, ошолорго анан ыктыярыңды коюп, анан ушундай экен да деп отуруп келе бересиң да, алар нени баягы кайсы бир жерин толук толтурдубу, толтурбадыбы аны билбейбиз мисалы. Туурабы? Макул. Салам алейкум. Жигиттер кандайсыңар? Кандайсың? Эми жанагы декларация толтурдуңбу, толтура элексиңби? Жок, толтурабыз. Такыр толтура элексиң? Толтурган патентке? Ооба, декларация. Бир жылда бир жолу. Кандай, сен өзүң толтургансыңбы же бирөө толтуруп берген? Өзүм толтургам ушул жерде. Өзүң ушул жерде? Ооба. Телефондон эле толтуруп койсо болот деп ойлойсуңбу? Кандай деп ойлойсуң? Болсо керек. Билбейсиң? Жок. Көрдүңөрбү? Эми татаалчылык. Так, салам алейкум. Жигиттер кандайсыңар? Кызсыңарбы? Азыр мына жерге эмне иштер менен келип калдыңар? Билсек болобу экен? Кабинет налогоплательщикадан справка запрос кылдык эле, келбей калды. 1-2 саатта эле келчү эле. Об отсутствии задолженности. Келбей калды, ошол эле. Ошол келдиңиз. Уточнить этиш. Эмне үчүн келбей калды деп ойлойсуң? База иштебей мүмкүн билбейм. Ошону сурайын деп келгем. Ошого сен өзүңдү кимдир бирөөнү себепкер деп ойлойсуңбу мисалы? Ката сенден кеттиби же системадан кеттиби? Системадан. Демек системага кимдир бирөө жоопту да. Демек ошолор ишин аткара албай атабы? Эмне болот сенин оюңча? Ачык айтканда. Мүмкүн аткара албай аткандыр, билбейм, ал жөнүндө айта албайм. Ушундай система кылдык, бирок система дайым эле иштеп бере албай атат. Анан дагы бир нерсе, ушул жакшы эстетип койдуңуз, рахмат. Баягы мисалы бир сделкаларды кылып атканда, мисалы азыр үй алам же үй сатам десеңиз, үйүңүздү сатам десеңиз дагы. Эмеге барсаңыз азыр жанагы нотариуска же болбосо госрегистрге барсаңыз, карызыңдын жоктугу тууралуу салык кызматынан справка алып кел дейт. Анан бул жака келесиз. Анан карыз жок деген справка берип коюңузчу дейсиз. Анан булар беришет. Анан карызың бар же жок экенин да өзүң билбейсиң да. Мындай баягы бизде түндүк деген бар, башка бар, ат фамилияңды жазсаң эле ошо жакта мынча карызың бар экен, урматтуу ыдырыс десе, ушунча экен деп туруп төлөп коюп, мындай оңой эле жашоо жеңилирээк эле болмок да. Анан мына деп көргөзүп коймокмун. Жок, андай болбойт атат. Азыр салык кызматына келебиз. Салык кызматына келсең, алар справканы жазып берет. Бергенден кийин да баягы көтөрүп барсаң, бул жасалма болуп калышы мүмкүн деп, биздин базабыздан чыкпай атат, аркы жактан деп госрегистр. Аны каттабайт. Анан кийин дагы бир күн күтөсүн. Болбосо берки акчасын берем деп турат, сен баягы акчаны ала калсам экен деп турасың, чыдамың кетип турат. Бирок ошону кыла албайсың. Кыскасы, бул жерде ошондой татаалдыктар көп болуп атат да. Кандайсың? Эмне иштер менен келип калдың? Неме аштырганы келдик эле. ИП ачканга. Ошо. Же касса. Немеге регистрация кылганы келдик. Канча болду келгениңизге? Аз эле болду, примерно жарым саат болайын деп. Да, жарым саат болайын деп калды. Ошол аз эле. Ооба. Убакыт бекер биз үчүн. Конечно. Дыйканчылык. Да канча отурасыз? Да канча отурганга даярсыз эми? Жок, азыр эми система иштеп кетсе эле бүтөт, ишибиз сразу эле бүтөт. Система иштебей атпы? Азыр система катып атат дейт го, бизде бул жогору жакта проблема болсо керек. Система всегда эле ушундай, даже интернетибиз катып калтат го. Ушуну бир систематизация кылганга жараша бир жакшы кылып карап беришсе. Менде интернет катыбайт го. Чым негизи айтам да, мына жерде система алып караң. 11 окошко иштеп атат, система катый турган эле да. Күндө канча адам кайрылат? Всегда келсеңиз ушундай. Азыр жанагы эң чоң проблема мурун мындай болбойт. Жанагы немелерди кошуп койду го. Мына базарлардычы. Ушу базарлардын системасын жана патенттен чыгарып мына жерге кайрылат мүмкүн. Бул жерге кайрылбай эле ошо базарлардын өзүнүн бир пункту ачып койсо. Ошол жерге өздөрү элдер келип туруп ошол жерге налогун ошол жерден немесин төлөсө. Азыр немелер дагы жүрөт бул жергечи. Жанагы базарлыктар дагы жүрөт. Базарда неме соодасын таштап койду. Соодасын таштап мына келип атат. Ошол жүрөт. Биздики го ишибиз ушул. Мен өзүм мосо иштетем. Биздин ишибиз ушул. Келебиз,
квартал сайын эметебиз. Ошол жерлерге мынтип базардын четине эле ачып койсо, ошолор мал жерге келбесе, моундай өчүрүп деле болбойт. Биздин ой да эми жеке оюбуз. Туруп эле. Мен ошон үчүн келдим. Мисалы, бизде санариптештирүү деп атпайбызбы? Санариптештирүү дегенде мен мынтип эле сездим да. Мисалы, үйдө жатып алып эле мен жана бирөөгө айттым, телевизордо мени коюп коюп, мени көргөнчө эле жатып алып мынтип чалкалап болгондо да. Жатып алып, бүгүн мисалы квартал келип калыптыр. Так, мен канча киреше таапмын деп, ушунча миллион сом таапмын. Миллион сомдун мисалы сиздердики канча ошонуку? Мисалы кирешеден ушунча подоход, ушунча налог на прибыль. Ошону төлөйт экенмин деп мынтип эме кылганда эле жөнөкөй болсо, ушинтип эле койсо болот деп ойлойсузбу? Мына компьютерлер турат, а? Ооба. Бизде офисте отуруп алып эле, офисте уртакен менен төлөй беребиз. Бизде андай проблема жок. Анча мынча эле жанагындай иш чыгып калбаса, зарыл иш чыгып калса келбейбиз биз бул жака. Мына быйыл жакшы, Кудайга шүгүр, былтырдан баштап 2000. То есть ошолордун маселеси чечилип турат. Ооба, биздики чечилген. Мен демекчимен, ушу базарлардыкына чечип берип койсо ушундай кылып. Сиз айткандай эле биздики уртакен саябыз немеден эле онлайн декларация тапшырып кое беребиз. Онлайн декларация. Мисалы мен тапшыра албай атам азыр. Келишибиз шарт эмес. Бир күндөн 3 күнгө чейин карап берет. Принято деп каласа 2 саатта деле сразу чыгарып беришет. Жана эмеден, базадан чыгып. Ооба, базадан сразу принято деп чыгат. Эртип отурасыз. Ооба. Мынал жака келип мурун тапшырат элек, азыр тапшырбай калганбыз. Азыр онлайн тапшырабыз. Жада калса могул жерге келип туруп, мынал жерде немелер да үйрөтүп атышат. Мынал жердин сотрудниктери чыгып үйрөтөт. Мен билбей атам, тапшырып берип кой десе, паролун уртакен алып койсом, нерге сай үйрөтүп беришет. Үйрөтүп берип атышат, проблема жок. Азыркы жаңы мындай өчүртөрдүн система катып атат деген сөзүбүздү ачып атпаймынбы? Ошонун бирден бир проблемасы, маселеси азыр баардык эле нерсени алып келип туруп налоговыйга нагрузка тыгып койду да. Эң чоң нагрузка азыр налоговыйда турат. Анткени себеби базарыңды деле кара, машинаңды деле кара, жана кыймылсыз мүлктү дагы жилип коюшкан, туурабы? Ошолорду систематизациялаштырып, алы жетсе сиз айткандай телефонго орноштуруп берип койсо, телефондон эле төлөй турган болсок, анан бул жерде дагы бир маселе бар. Биз жарандар өзүбүз жоопкерчиликти мойнубузга алып, ошол качан ГАИ кармап алып, налог төлөбөпсүң дегенге чейин налогду өзүбүз төлөсөк, кыймылсыз мүлктү өтүп кетип, жанагындай штраф болгонго чейин төлөсөк, жана да ошону бул жактан бир эле маселе онлайнга киргизип берип койсо, азыр немени төлөп жыгап калбадыкпы? Коммунальный услугаларды төлөп. Вот ошондой дейм. Ошондой эле жеңил кылып койсо деп атам да мен. Сонунда мынал жерге келип отурбайбыз, сотрудниктердин башын урутпайбыз. Булар дагы онлайндан карап биздики тапшырдым, мынанча тапшырдым, мынанча келди деп жакшы болмок да. Баарыбызга жашоо жеңил болмок. Негизи ошентип келатат. Сол калар иншалла. Мен тездетсе дейм да. Макул. Салам алейкум. Мен Ксурдада жөн эле келдиңиз. Справка алгам. Эмне справка? Карызы жок деген? Карызы жок. Келгениңизге канча болду азыр? Азыр келдим. Азыр келдиңиз. Азыр эме сиз билесизби эмне болот азыр? Жок. Азыр биринчиден система иштеп атат же иштебей атат деген маселе болуп. Баштап өзү негизи кезек маселеси. Кезегиңиз келгенден кийин барып сурасаңыз система иштебей атат болушу мүмкүн. Макул деп аны күтөсүз, система иштеши мүмкүн. Иштегенден кийин ошондой болобу постоянно? Ооба. Может быть, бүгүн ошондой. Билбейм. Анан справканы аласыз. Алып, бирок азыр эле кечке чейин барып, госрейстерге барып, бүтүрүп, сделканы кылып салайын дейсиз да, бирок болбойт ал. Неге десеңиз, алар айтат, биздин комнатада чыга элек дейт. Бир күн өтүш керек дейт. Анан эртеңкиге өтөт. Эртеңки күн суббота же воскресенье болуп кала турган болсо, анда понедельник өтүп кетет. Ошентип анан мисалы Бишкектен келип, мына жактагы үйүмдү сатайын десеңиз, мына жакта сиз бир күндө бүтпөйт ишиңиз, 2 күндө бүтпөйт. Суббота воскресеньеге туура келип кала турган болсо, сиздики бир аптага айланып кетет. Мындай эместер эми. Эми көрөбүз го. Жок, эме кылып коюш керек, жеңилдик кылып коюш керек. Жеңилдетиш керек го дейм да. Жеңилдетиш керек. Телефондо эле отуруп, мисалы сиз түндүктө барсыз, мисалы. Жеңилдетиш керек эми. Карасаң, кылышып атат го бирок. Вроде бы аракет кылышып атат. Аракет. Ошол эмеде да, ошол жолдо для создания условий облегчения, конечно. Бирок не сразу же какие-то есть подводные камни, проблемы, ошолорду чечип. Сама мысль к этому туура да. Бизде ушундай эл ушундай туура. Туура келдиңиз, муну проблемаларды көрсөткөн действительно. Бизде эл ушунчалык баягы кечиримдүү. Баягы неге болбойт атат? Болбойсуңарбы дебейт да мындай. Жакшы аракет кылып атат. Сабыр кылабыз деп ушинтип. Так. Мына жигиттен сурасак болот экен. Ассалам алейкум. Сизге көбүнчө мына элдер келгенде эмне боюнча кайрылышат? Көбүнчө булардын түшүнбөй атканы неден болушат? Мисалы,
декларацияданбы, же жанагы машинанын налогунанбы, же болбосо справкабы, же болбосо жанагы ИПТнын отчету. Мисалы справкалар боюнча келет, анан режимдерди өзгөртүү боюнча келет. Мисалы мына 1-июлга чейин азыр патенттин күчүнөн кетип атат, патенттен кетип атабыз. Салыктын өзгө башка режимдерин өтүүсү боюнча кайрылып атышат. Ошолор келип сиздерге мындай отчет тапшыра албай атам деп келгендер. Отчетту тапшыра албай атабыз, кичине жардам берип кала деп неметсе, мына өзүнө өзү деген тейлөө компьютерге бул жака өткөзүп, колдон келишинче жардам берип үйрөтүп неметип атабыз. Безналичка иш жүргүзөсүз го, бирдиктүү салык болсоңуз. Анда сиздер кассовый аппараттан уже бошотулдуңуздар, а сиздер? Кассовый аппарат коюлуш керек. Жок, бошотулуңуздар да эми. Аз кассовый аппаратты кимдер болот? Мына соода саттык менен иштегендер болот, базарда. Вот ошолор коюш керек. Мисалы азыр единый бирдиктүү салык деп коет, бирдиктүү салыктын нулевой ставкасы деп коет. Азыр бирдиктүү ошолор базардагылар ошолор тачат да. Ошолор салык ал жерде режим тандап атканда ошол жерде талаптар бар, 4 талапчы. Ошол 4 талапты аткарса дейт, анда ал салык төлөөчү салыктан бошотулат да. Эгерде товар обороту 15 миллиондон ашпаса. Рахмат, макул. Болуптур, рахмат чоң. Туугандар, мындай кылалы. Азыр мына жака кирип, булардын чоңдордун башын оорутуп, анан кийин неге мындай болбой атат, неге мындай болбой атат десең айтат. Эми система ушундай болуп атат, ушундай иштеп атабыз, татаалдыктары бар. Анан эми жеңилдетип атабыз, тиги бу деп бирдемелерди айтат. Эми айткан менен маселе азыр бул жерден чечилбейт. Маселе жогору жактан чечилет. Ошол жактагы баягы ушул тиркемелерди иштеп чыгып аткан, баягы айтишниктер, программисттер, тиркемени жасагандар, ошо инженерлер маселени чечишет. Ошол жагынан алганда, ошол мамлекет өзү жалдап алган инженерлер балким ошол баягы Бабановдун жалдап алган инженерлеринчелик чыкпай атат окшойт деп ойлойм да. Себеби мисалы мынау эмени карасаңыздар, жанагы Мбанкты туура эми баягы акча жоголуп атат, тиги бу бурдалып атат деген окшогон сөздөр бар. Бирок Мбанк өзү негизинен алганда жеңил, татаалдыгы жок, баягы жерде түшүнүктүү бардык нерсеси. Жөнөкөй пенсионер кирсе дагы шарт ишин бүтүрүп чыгып кете турган кылып түзгөн да. Ошондой нерсени ушул салыкта дагы түзүлсө деп ойлойт элем. Анткени эгерде андай болбой турган болсо, мисалы Европада башка жактарда бар. Башка жактарда ошолордун эле мыйзамдарын, ошолордун эле баягы тиркемесин көчүрүп эле алып келип, паролун өзгөртүп туруп эле айрым биздин мыйзамдарга ылайыкташтырып, баягы ставкаларын гана алмаштырып туруп, настройкасын бир аз өзгөртүп туруп эле колдоно берсек не болот дейм да. Биз өзүбүз даяр велосипед турса, жок, өзүбүз жаңы велосипед жасайбыз дегендей болуп аткандайбыз да. Ушу санарипти баштадык, жакшы, жаман эмес. Кассовый аппарат коюлуш керек бардык жерге. Коюлбаш керек дебеймин, коюлуш керек. Ар бир адам салык төлөш керек. Бир дагы адам салык төлөбөй калбаш керек. Бардыгыбыз төлөгөндө дагы таза төлөшүбүз керек. Бирок аны ошол төлөгөнгө шартты жаратып коюшубуз керек да. Бардыгын кыйнай бербей мына жерде. Анан өзү негизи эгерде система жакшы болсо, туугандар, мындай да, мисалы Европада эң жаман окугандар салык кызматында иштейт деп угам. Неге десең, ал жакта система ушунчалык даяр экен, ал жерге эч кандай ашыкча акылдын, ашыкча бир интеллекттин, ашыкча бир профессионалдык даярдыктын кереги жок экен. Ошон үчүн ал жакта баягы келесе болсоң деле барып ошону мындай бир тамга тааныганды билсең, анан өзү жанып калат экен, ким налог төлөбөсө. И ошол салык төлөбөгөн кишиге анан телефон жазылып турат экен жанына. Чалып эле, ой, таксыр, сиздин телефон эмеңиз жана салыгыңыз төлөнбөй калды. Төлөңүз деп бир эки жолу чалат экен, болбосо анан полиция менен бастырып кирип барышат экен. Ошондой эле системаны кылып коюш керек го дейм да. Бизде дагы азыр мына жакта карасаң жогорку билимдүү жанагындайлар отурат, а бирок маселени чече албайт. Неге? Себеби система иштебейт. Система начар иштейт. Тиркеме өтө татаал болгон. Аны жөнөкөй киши түшүнбөйт. Мисалы мен деле түшүнбөйм. Ошонун айынан анан бухгалтер жалдаш керек. Бухгалтерлардын көзүн карап, ал бухгалтерга бар, бул бухгалтерга бар деп анан ошол эсепчи издеп жүрөсүң. Же болбосо бардыгыбыз эми жапырт букчотту бүтүшүбүз керекпи? Не болду эми? Мен билбейм ушул. Акылбек Жапаров мырза ушул жагын бир караштырышыңыз керек дейм да. Ошол баягы разработчиктердин ишине вникать этип, бирөө жарым киришип, мына жерин мындай оңоюраак кылсаң болбойбу? Мына жерин мындай жөнөкөй кылсаң болбойбу деген талаптарды коюшубуз керек деп ойлойм. Бар болуңуздар.